Садыр Жапаров кийинки президенттик шайлоого катышат. Маалыматты президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов тастыктады. Ооба, президент Садыр Жапаров экинчи мөөнөттөгү шайлоого катышат. Учурда узак мөөнөттүү өлкөбүз үчүн стратегиялык маанидеги эл аралык долбоорлорго старт берилип, пландалып жатканын эске алганда Садыр Жапаровдун экинчи мөөнөттөгү шайлоого катышуусу саясаттагы ыраттуу кадамы болот, деди Аскат Алагөзов. Камчыбек Ташиевге кол салуу болгондугу тууралуу маалымат фейк экени маалымдалды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевге кол салуу болгондугу жөнүндө маалымат фейк. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынын мурдагы жетекчиси Нургазы Анаркулов Фейсбуктагы баракчасына жазды. Камчыбек Кыдыршаевичке амандык каалайбыз деп жазды ал. Бишкекте УКМКнын бала бакчасы ачылды. 30 январда Бишкек шаарында УКМКга караштуу номер 7 алтын балалык мектепке чейинки билим берүү мекемеси пайдаланууга берилди. Мекеменин имараты 2 кабаттан турат. 220 орунга ылайыкташкан, ичинде бардык тийиштүү шарттар каралып, керектүү эмеректер менен жабдылган. Алтын балалыкта 2,5 жаштан жогорку мектепке чейинки жаш курактагы балдар тарбияланат. Мекеменин курулушу президенттин резервдик фондунан каржыланган. Маалымат булагы Акипресс. Ош аэропортунда учууга камынып жаткан аял көз жумду. Ош эл аралык аэропортунда жүргүнчү аял каза болду. Бул тууралуу бүгүн 30 январда Турмуш басылмасына өздүк булактар билдирди. Алдын ала маалымат боюнча окуя 2 күн мурун аэропорттун стерилдик зонасында болгон. Жүргүнчү Бишкек Ош каттамындагы учак менен учууга камданып жаткан, анын жүрөгү токтоп көз жумган. Аэропорттун басма сөз кызматы жүргүнчү аял каза болгонун тастык. Азырынча окуянын башка жагдайлары белгисиз. Стерилдик зона учуу алдында жүргүнчүнү кароо пункту менен учактын ортосундагы аймак. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Кысай Калкабылова кош бойлуу экенин ачыктап, сүрөттөрү менен бөлүштү. Ырчы Кысай Калкабылова өзүнүн Instagram баракчасына кош бойлуу экенин ачыктап, сүрөттөрү менен бөлүштү. Мындай кубанычтуу Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары. Метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2. Метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Мындай кубанычтуу жаңылыкты бөлүшпөй койгон болбойт го. Азыркы убакта быйтыктын ичимде тебингени күнгө чоңойгон сезип бактылуу болуп жаткан убагыбыз. Бул күндү биз да аябай күттүк. Азырынча Мирлан уулубу же Мирлан кызыбы биле элекпиз. Ал күндү да сиздер менен бирге бөлүшөм деп жаздырчы. Ырчы жолдош менен 2022-жылы баш кошкан. Мам курулуш 9 балдан жогору жер титирөө болсо бизде баары кулайт. Кыргызстанда курулуштар 9 балдык жер титирөө гана туруштук бере алат. Бул тууралуу жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин жыйынында мамлекеттик курулуш агенттигинин директорунун орун басары Талантбек Иманакун уулу билдирди. Ал Түркиядагы жер титирөөдөн кийин түзүлгөн мекемелер аралык комиссиянын жыйынтыгы боюнча депутаттарга отчет берди. Анын айтымында Ордо калаада курулуп жаткан 500дөн ашык имараттын 6 гана текшерүүдөн өттү. Талантбек Иманакун уулунун айтымында Бишкектеги 90-жылдар салынган панель үйлөр гана сейсмологиялык коопсуздуктан өткөн. Акыркы жолу 90-жылдары Бишкекте бир катар 105-үлгүдөгү панель үйлөр курулуп, ошолор зилзалага туруктуулугу боюнча текшерүүдөн өткөн. Андан кийин Союз тарап кайра 2008-жылы курулуш күчөп баштады. Алар жаңы конструкция менен иштеп жатышат, дейт аткаминер. Анын айтымында курулуштун бекемдиги Лира программасы менен аныкталып, тийиштүү кызматтардын кароосунан өтүп, уруксат берилип жатат. Эгерде бизде 9 балдан жогору жер титирөө болсо, андан баары кулайт. Бирок 7-8 балга туруктуу деп аныкталган үйлөр 4-5 балда дагы кулап калса, анда ал имаратты кабыл алып, эксплуатацияга уруксат берген адам башы менен жооп берет, деди Талантбек Иманакун уулу. Маалымат булагы Репортер Кейжи. Кыргызстанда бүгүн 4 жолу жер титиреди. Жер силкинүүнүн очогу Кытайдын аймагында жайгашканы менен ал Ысык көл облусунда да сезилген. Бүгүн Кыргызстанда 4 жолу жер титирөө катталганын сейсмология институтунан кабарлашты. Жер силкинүүнүн очогу Кытайдын аймагында жайгашканы менен ал Ысык көл облусунда да сезилген. Түнкү саат 3:03 жер титирөөнүн магнитудасы 4,5 балга жетсе, Бедел айылында 3 бал болуп сезилген. Саат 4:27 магнитудасы 5,9 болсо, Бедел айылында 5 бал.
балл, ыштык 4 балл, Кумтөрдө 3,5 баллга жеткен. Саат 7:44 магнитудасы 4,7 болсо, Бетелде 3,5 балл, ыштыкта 3 баллга жеткен. Саат 9:52 магнитудасы 4,6 болуп, Бедел айылында 3 баллга жеткен. Эске салсак, Кыргыз-Кытай чекарасында 23 январда катуу жер титиреп, андан бери улам жер силкинүүдө. Алтын өлкөдө жер силкинүүнүн күчү 6 баллга жеткен.